Ушу гематология кызматын иштегениме жана айтып өтпөдүмбү өзүмдүн сөзүмдө. 89 жылдан бери ушул кызмат иштеп келатабыз. Анан кийин ошо өзүмдүн жумушума байланыштуу ушул жанагы межведомственный комиссиянын корпусундагы жана плазма боюнча мен кыскача айтып өттүм го. Ошо плазманын колдонулушу, анан антикоагулянттардын гепаринин колдонушу, низкомолекулярный препарат гепаринерал, ошонун бирөөсү Келиксан. Өзү бул Келиксан деген ушу бир группанын эмеси да, бир представитель. Ошолор бизде оорулар такай колдонулат. Анан ушу ковид башталганда ушул апрель айында ушул биздин команда Талан Маратбекович мага кайрылды. Ушул группага кирип ошол групп иштебүүгө. Анан эсте табигый нерсе, биз илге кызмат кылгандан кийин катышып ошол менен иштеп келдик. Биз коллегалардын сөзүнө толук бойдон кошулам. Биз ошол 1 май эсимде бар, 9 май, 5 май күндөрү дагы биз ошол ооруларды консультация кылып алдык дистан онлайн режимде. Ошол ноокаттагы ооруларды консультация кылып алдык. Нарынабул больницада жанагы башка жакта иштеп атты такай. Анан жана мен өзүм айтып өткөндөй, бул плазма көп ооруда колдонула турган нерсе. Ковид боюнча мен жана айтпадымбы, ошол жерде кандын эки механизм бар, свертывание, антисвертывание. Ошондо ушу вирустун эң оор түрлөрүндө ошо кандын жана антикоагулянттардын пайда болгону бузулганда ошондон кан коюланып, ошондон полиорганный недостаточный болуп, ошондон адамдардын көбү ошондон жаман болуп калышпадыбы. Ошол убакта азыр дагы ошол бул жерде ошол оорудун бул өзү вирус болуп башталган менен бунун эң оор түрүндө жана полиорганный недостаточный пайда болгон үчүн ошон көп жанагы оор нерселер болуп өттү, жоготуулар болот, антиликке каршы моюнга алыш керек. Ошон үчүн биз колдон келишинче иштедик ушу команда менен. Ошо плазманы колдонуп, бул эми плазманы биз ар бир ооруга колдонгон жокпуз да. Ал жерде ошол жанагы пневмониянын түрлөрү болду да, ошо оор түрүндө, жанагы тяжелый формасында, жана сатурациясы 90 түшкөндө кислородный баллонго жаткандар, ошолорго плазма колдонулуп атты. Эмне дегенде жанагы препараттар, антикоагулянттар, гепарин, Келиксан, айрыкча гепарин, булар ошо вирустун оор түрүндө алардын организмге жана канды суюк канга болгон дарамети жетишпей калат дагы, алар өзүнө өзү иштебей калат. Ошон үчүн плазманы ошо ооруларга куйганда гана ошондо ошол плазманы күчөтө турган биологдор сырттан келет дагы плазманы. Ошондо жанагы кан тамырлар, майда кан тамырлардын ичинде уюп калган тромбдор эрип, анан ошондон кан айланып, ошондо ошо органдардын иштеши ошондо ордуна келген. Ушул аркылуу биз көптөгөн оорулардын өмүрүн сактап калдык деп мен айта алам. Как специалист катарында Кудайдын алдында дагы. Анан азыркы комиссиянын жанагы билдирүүсүндөгү ошол плазма доказательствосын жок дегенге мен карама каршымын. Мен азыр көрсөттүм монографияларды, өзүмдүн диссертациямды. Ошондо биз ушул дарыларды колдонгонубуз боюнча гематология орунда. Бул жерде жана айтпадымбы? Бул жерде системный микротромбоваскулит пайда болуп, кан тамырлардын ичиндеги ички клеткалары жарылып, анан ошондон тромб пайда болгон. Именно ошо плазманы колдонгондо, ошондо биз ошо гепариндин ошол тромб эрите турган эмесин күчөтө алдык дагы, ошондо биз ооруларга жардам бере алдык.